Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сиздер менен өтүлүүчү темабыз циклоалкандар. Циклоалкандар деп циклдык түзүлүштөгү алкандарды айтабыз. Алардын жалпы формуласы CnH2n. Циклоалкандарды систематикалык эл аралык номенклатура боюнча атоодо астына цикло деген сөздүн кошуп, молекуладагы көмүртек атомунун санына жараша алкан атагандай эле атайбыз. Мисалга, алкандарда пропан деп атасак, анда циклоалкандарда циклопропан деп атайбыз. Эң жөнөкөй өкүлү бул циклопропан болуп эсептелинет. Анда гомологиялык катарына көңүл бурсак, циклопропан, циклобутан, циклопентан, ошондой эле циклогексан деп айтабыз. Циклоалкандардын изомериясы. Изомерия деген түшүнүккө көңүл бурсак, курамы жана түзүлүшү бирдей, бирок физикалык химиялык касиеттери ар түрдүү болгон бирикмелерди биз изомерия деп атайбыз. Циклоалкандардын изомериясы бутандан башталат. Биринчи структурага көңүл бурсак, биринчиден кайсыл радикал? Метил радикалы чыгып турат. Метил циклобутан деп атайбыз. Экинчи структурага көңүл бурсак, биринчи көмүртектен метил радикалы, экинчи көмүртектен этил радикалы чыгып турат. Атайбыз 1 метил, 2 этил циклобутан болот. Кийинки циклопентан. Мында циклопентандын бир көмүртегинен 2 радикал чыгып турат. Аны атайбыз 1,1 диметил циклопентан. Эгерде 2 радикал болсо ди дейбиз, окшош. Ал эми 3 болсо три, 4 болсо тетра деп атап кетебиз. Кийинки карайбыз. Биринчи жана экинчи көмүртектен радикалдар чыгып турат. 1,2 диметил циклопентан. Биринчи жана үчүнчү көмүртектен радикал чыгып турат. Атайбыз 1,3 диметил циклопентан деп. Циклоалкандарды алуунун жолдору. Дигалоген алкандардан алуу. 1,4 дибромпропанга цинкти кошобуз. Андан биз циклопропанды алабыз жана цинктин бир амиди бөлүнүп чыгат. Гидрлөө реакциясында мында бензолго биз суутекти кошобуз. Гидрлөө дегенде негизинен суутекти кошуп алуу менен жүргөн реакцияны биз гидрлөө деп атайбыз. Ал эми суутекти бөлүп чыгаруу болгондо дегидрлөө реакциясы деп атап коебуз. Мында бензолго суутекти кошуп, анын катализаторлордун жардамында циклогексан алынды. Физикалык касиети. Негизинен циклоалкандарды циклопарафиндер деп дагы атап коебуз. Экинчи аты. Циклопарафиндер негизинен кээ бир нефтинин составында болот. Мына ушундан улам циклопарафиндердин башка аты нафтиндер деп дагы атап коебуз. Циклопропан жана циклобутан газ абалында болот. С5-тен С16га чейин суюктук. С17ден баштап катуу заттар. Циклоалкандардын кайноо температурасы алкандарга караганда жогору. Циклопарафиндер сууда иш жүзүндө эрибейт. Химиялык касиети. Циклопарафиндерге күйүү реакциясы мүнөздүү. Химиялык касиетин карайбыз. Мында циклоалкандарды күйгүзөбүз. Алкандар да эле органикалык заттарды негизинен күйгүзгөндө көмүр кычкыл газына жана сууга ажырайт. Мында С3H6, ошондой эле кычкылтекти кошобуз. СО2 жана суу бөлүнүп чыгат. Мында реакцияларды теңдеп коебуз. Бул жерде циклогександы да күйгүзөбүз жана реакцияны теңдеп коебуз. Калган заттарды өзүбүз тетрадтарыбызга жазабыз. Ушул заттарды, мисалы, циклопентанды, циклобутанды күйгүзүп, реакцияларын жазып теңдеп коебуз. Гидрлөө реакциясында мында циклопропанга суутекти кошкондо мында кайсы алынат? Циклдык түзүлүш жоголот дагы, бул жерде алкан алынат. Циклобутанда дагы суутекти кошуу менен гидрлөө реакциясы менен мында бутанды алабыз.
дегидрлөө реакциясы. Мында циклогександы дегидрлөөнүн натыйжасында бензол алынат. Орун алмашуу реакциясында циклопропанды бромдоо болуп эсептелинет. Мында циклопропанга бромду кошуп, андан 1,3 дибромпропанды алабыз. Орун алмашуу реакциясына дагы бир мисал. Мында циклогександы хлордоо, монохлор циклогексан алынат мында. H хлор бөлүнүп чыгат. Урматтуу окуучулар, анда бүгүнкү истер менен сабагыбыз аяктады. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Анда үйгө тапшырма. 2,3 диметил циклопропан 1, 2 метил 4 этил циклопентан жана 2,3,4 триметил 5 этил циклогександын структуралык формуласын түзөбүз. Кийинки циклоалкандардын колдонулушу үйгө тапшырма. Анда саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.